Бейиш нуру. Каабанын жабылышы эмнени түшүндүрөт? Мусулмандардын Каабасы убактылуу жабылды. Мусулман коому үчүн бул өтө оор бир сыноо болду. Көпчүлүк бул адамзат тарыхындагы биринчи жолу болуп аткан окуя. Биз бүттүк, бул кыямат деп ызы-чуу салып кирди. Албетте, ислам дүйнөсүнүн руханий борборунун жабык болуп калуусу өтө оор сыноо биз үчүн. Бирок окуянын өтмүшүн билбей туруп ызы-чуу чыгаруу да туура эмес экендигин эске салуу керек. Болгону бул окуялар бизге бир сабак, бир ибарат берүүдө. Ошол нерселерден сабак алып, акылмандуулугун түшүнүү бул мусулман үчүн негизги маселе. Биз бул окуяларга тарыхый назар менен карап көрөлү. Кааба бул күнгө чейин жабылды беле? Тарыхта Каабанын тавафсыз, ибадатсыз калган учурлары көп эле болгон. Бул оор мезгилдерди хронологиялык тизмек менен карап көрөлү. 571 жыл Эфиопиялык Абраха Каабаны басып алуу үчүн аскерлери менен келген жыл. Бул мезгилде Кааба бир нече күн тавафсыз калган. Абрахадан чоочулаган эл чегинген кезде бир гана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын чоң атасы Абраха менен жолукканы барат. Бул жылы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам төрөлгөн жыл. 930 жыл Фатими мамлекетинен бөлүнүп чыккан карматилер ички жаңжал чыгарып туруксуздук пайда болот. Каабага баруу коопсуз болуп калгандыктан ошол мезгилдин ислам аалымдары Каабага хажга барууга болбойт деген фатва чыгарышат. Натыйжада Кааба 10 жыл бою тавафсыз, ибадатсыз калган. 1814 жыл Хижаз жергесинен чума оорусу чыгат. Натыйжада 8000 ажы оорудан шейит болот. 1837 жылы кайра пайда болуп, 1892 жылга чейин уланат бул абал. Күн сайын миңдеген ажылар шейит болот бул убактарда. 1979 жыл Жухайман аль-Утайби аттуу инсан Каабаны басып алып, ичиндегилерди барымтага алат. Натыйжада Кааба бир нече күн тавафсыз, ибадатсыз калат. Демек, буга чейин деле Кааба тавафсыз калган учурлар көп эле болгон экен. Ал күндөрдөн айырмаланып, азыркы күндө коммуникация, байланыш жакшы өнүккөндүктөн ааламда болуп аткан окуялар заматта кабарланууда. Ал мезгилдери көп болуп аткан окуялардан кабары жок болчу же өтө кеч кабардар болчу. Ал эми Каабадан сырткары дээрлик дүйнө жүзү боюнча жума намазы окулбады. Сабагыбыздын эң негизги суроосуна келели. Бул окуялар, башкача айтканда, Каабанын тавафсыз, ибадатсыз калышы, мечиттердин жумасыз, жамаатсыз калышы, мындан сырткары диний сабактар, таалимдер, баяндардын да токтоп калуусу кандай мааниге келет? Акылмандуулугу эмнеде? Эң алгач айта турган болсок, мечиттердин ачык болуусу, каалагандардын Каабага бара алуусу, каалагандардын мечит медреселерге барып сабак ала алуусу бул неемат, сыйлык. Бул неематтарды мен жана бул сабакты угуп жаткан сиз сезе алдыкпы убагында, о менин бир тууганым? Мен бул жерде тигилерди же буларды күнөөлөгүм келбейт. Жоопкерчиликти ар бирибиз мойнубузга алалы. Тигилер муну кылбайт, булар мындай кылбайт деп өз нафсыбызды таза деп эсептебейли. Биз бул сыйлыктарга шүгүр деп кыймыл аракет менен, абал менен, тил менен айта алдыкпы? Куранда неематтар, сыйлыктар тууралуу болжол менен 125 аят бар. Ал силерге сураган нерселериңердин баарын берди. Эгер силер Аллахтын берген жакшылыктарын эсептеп көрсүңөр, аны санап бүтө албайсыңар. Акыйкатта инсан заалым жана шүгүр келтирбейт деп айтат Аллах Куранда. Чынында санап бүтүрө алгыс бир сыйлыктардын бирөөсү болчу бул сыйлыктар. Курандын тафсири болгон Рисале Нур чыгармаларында шүгүр неематтарды көбөйтөт деп айтылат. Каабанын, Масжиди Набавийдин, андан башка дүйнө жүзү боюнча мечит медреселердин, өлкөбүздөгү мечит медреселердин баркын, баалуулугун, ыйыктыгын, кадырын Аллах бизге таттырып жатат. Биз бул жерде Юнус алейхиссалам сыяктуу لا
إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Senden başka ilah yok. Sen ar kандай kemçilikten, şerikten tazasың. Шек күмөнсүз биз өзүбүзгө зулум кылгандардан болдук деп Аллахка жалбарып, тоо кылуубуз абзел. Иншалла, мечит медреселерибиз ачылат. Болгону биз бул күндөрдү эч качан унутпай, колдо бар алтындарыбызга шүгүр кылуубуз керек.